Мамлекет башчынын Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясында жана Глазгода көтөргөн бир катар демилгелерин дүйнөлүк коомчулук колдоду. 14 декабрда Бириккен Улуттар Уюмунун 77 сессиясы тоолорду туруктуу өнүктүрүү резолюциясын кабыл алган. Анда 2023-27 жылдарды тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча аракеттердин 5 жылдыгы деп жарыяланган. Документ добуш берүүсүз кабыл алынып, Бириккен Улуттар Уюмунун 109 мүчө мамлекети ага авторлош катары кошулду. Ошол резолюция кабыл алынгандан кийин мындай иш-чаралар дагы келе жаткан 5 жылдын ичинде активдүү биздин дипломатиябыз, жалпы мамлекетибиз эл аралык чөйрөдө дагы Кыргызстаныбызда дагы бул иш-чараларды биз улантабыз. Тоолуу аймактарды өнүктүрүү боюнча 5 жылдык аракеттер тоолуу өлкөлөрдүн, анын ичинде Кыргыз Республикасынын экономикасына гранттык жардамдарды жана инвестицияларды тартуу үчүн кеңири мүмкүнчүлүктөрдү ачат. Бул тууралуу эл аралык тоо күнүнө арналган тегерек столдо Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Эдил Байсалов билдирди. Азыр биздин дипломатиябыз, өкмөттүн да күч аракети ушул эл аралык коомчулукта кандайдыр бир каражаттарды алып келип, биздин айылдарыбызды, ошол элибизди ошондой шартка даярдык көрүү, өзүбүздүн адаптация деген, митигация деген кандайдыр процесстерибиз бар. Иш-чаранын алкагында дүйнөнүн бардык тоолуу мамлекеттеринин өкүлдөрү катышкан. Экинчи глобалдык тоо саммити 2027 жылы Кыргызстанда өтөөрү айтылды. Саммит Бишкек плюс 25 аталат. Биринчи саммит 2002 жылы эл аралык тоо күнүнүн алкагында Бишкекте өткөн. Улуттук иш-чараларга кайрылсак, быйылкы жыл Кыргызстанда мамлекет башчынын указы менен тоо экосистемаларын коргоонун жана климаттык туруктуулуктун жылы деп жарыяланган, билсеңиздер керек. Аны практикалык жактан ишке ашыруу үчүн Министрлер кабинети атайын жол картасын кабыл алып, ошол жол карта быйыл ишке ашты. Эл аралык деңгээлдеги иш-чараларга кайрылсак, 28 апрелде жыл жаңырганда тоо өнөктөштүгү менен биргеликте ушул жылдын ачылыш аземин өткөздүк. Президентибиз Садыр Жапаров ал жерде дагы сүйлөдү, сөз сөйлөп берди, өзү ачып берди. Өлкө аймагынын 90% тоолор адистер белгилегендей Кыргызстан башка өлкөлөрдөн өзүнүн эбегейсиз ландшафттык ар түрдүүлүгү менен айырмаланат. Ага дары чөптөрдүн көптүгү дагы бир мисал. Андыктан бул артыкчылыкты сактап калуу маанилүү. Еще в советское время почти 90%. Советтер Союзунда дары чөптөрдүн 90%дайын Кыргызстандын сырьёсу ээлеген. Бул абдан көп бөлгү. Анткени биздин дары чөптөрдүн дарычылык касиети абдан жогору экендиги тастыкталган. Демек биздин милдет бул артыкчылыкты колдон чыгарбастан аны өнүктүрүү, жөн гана дары чөптөрдү сактап калбастан фермерлерге аны өстүрүүнү үйрөтүү болуп эсептелет. Тегерек столдо эл аралык өнөктөштөрдүн, тоо коомчулугунун мүчөлөрүнүн, ошондой эле жергиликтүү айыл чарба тармагынын өкүлдөрүнүн 2023-27 жылдары тоолорду өнүктүрүүнүн 5 жылдык аракеттери жөнүндө маалымдуулугун жогорулатууга багытталган концепция сунушталды. Бактыгүл Султанбек кызы, Руслан Сабатаров, Ала Тоо 24.